Атым Элмар, фамилиям Динеев. Каракол шаарында төрөлүп өсүп, ошол жакта 9 жыл мектепти, Чехов атындагы мектепти бүтүрүп, андан кийин Ыбырай Туманов атындагы училищаны бүтүрүп, азыркы учурда Калый Молдобосанов атындагы улуттук консерваторияда 1-курстун окуучусубуз. Элмар кенедейинде жош эле болчу. Баягы төрөлгөн кезинде болсо музыкасы жок, эмеси жок, ыры жок, уктачу эмес да. Анан мен отуруп алып комуз чертип уктатчу элем түшкүгө. Андан кийин тили чыга баштаганда Элмар бала чоңоюп эметкен сайын кылгы чыга баштайт экен. Ырдап берет. Чоң атасы аябай бакты, эметип. Жакшы көрчү да, аябайчы. Элмардын кылыктарын угуп алып эле, жыргап эле чоң атасы ушинтип эле отурчу эле. Элмардын ушундай ыр дүйнөсүнө аралашып калганына эң негизгиси чоң атасы көп салымын кошкон. Кээде отурганда экөө атасына ырдап берип, ушундай атасынын көңүлүн көтөрүп, атасы да абдан жакшы көрчү. Элмардын ырларын укканга берилип аябай укчу. Кийин мектепти бүтүп, бул Каракол шаарындагы музыкалык училищага тапшырып, аяктуу окуп жүргөндө атасы көп жерлерге ээрчитип жүрдү. Эми Кыргызда тойлор көп болот эмеспи? Тууган тушкандын тойлорунда, көчөбүздө той болсо, ошол жака алып барып ырдатып, жетайыр 10-11-классында эле өзү жанагы минусовкаларды жаздырып барып атасы экөө. Анда ошол кездерде дисктерге жаздырчу минусовка. Ошону атайын барып атасы жаздырып берип, ышкылып атасы экөө эри шаркак болчу. Азыр атасынын көзү өтүп кетти. Анан атасынын бир жакшы кыялы бар болчу. Ушул баламды чоң бир сахнадан көрсөм, ошо эл журттун алдында бир ырдап атканын көрсөм деп кыялданчы аябайчы. Анан айла жок, көзү өтүп кетти. Аны көрө алган жок, бирок апабыз азыр ошону Кудай буйрса көрүп келатат мына. Баламдын ырдап эметкенин көргүм келет. Мен дагы өзүнүн ушу тилегине жетип, аман эсен болуп, ден соолукта болуп, ушу ыр жагына жакшы эметип берилип жүрүп атат. Эми ушунусун ырдап чыкса деп ойлойм да. Ушу тилегине жетсе балам. Ушу бир ырдап чыкканын мен күтүп жүрөм да, аябай. Озатым ай чырагы аппагы, сени көрүп мен тазара баштадым. Карегиңде жүргөн экен атылып. Мен Асман конкурсуна катышып жүргөндө үнүм народный жагына жакын болчу, элдик ырларды, элдик чыгармаларды ырдаганга. Ал эми азыр болсо, баягы убакыттын өткөнүнөн бери эстрада жагына жакынмын азыр. Баарын жасайт, жардамдашат. Кайсагым эмне кылсам, тамак жасасам этимди туурап берет, манты жасасам мантымды түйүп берет. Ушинтип көп жардам берет. Тут и там оживление и суета. В этом мире что-то не так. В нем какой-то волшебный уют. Элмар балам, эмне дейм, сага ак жол, эң биринчиден ден соолук, ар дайым ден соолугуң болсун, эчтекеден кемибе, ушундай жетишкендиктер сени тегеректеп жүрө берсин, ар дайым. Мындан да ары алга, чарчаба, талыкпа демекчимин. Ошо чыгармачылыкта ошол эле ден соолук болуп,
чарчабай чалыкпай эмгек кылса бир бийиктиктерге жетет деп ойлойм. Ошон үчүн сага бийиктиктер. Элмар, келечегиң кең болсун, ата эне катары биздин берген батабыз болсун. Биз сени менен сыймыктанабыз, биз сага ишенебиз. Кыргызстан жылдызы конкурсунун бардык катышуучуларына ийгилик каалайм, ден соолук каалайм. Буюрса конкурста жолугушабыз, конкурста таанышабыз. Баардыгыңыздарга ийгилик, талыкпас эмгек, чыгармачылык ийгилик. Анан жакшы маанай каалайм баарыңыздарга.